ынтымақ командасының қорғаушысы Тойчубек Қорғонбаев. Финалға чыгышыңыздар менен бүгүнкү финалга болгон жолдомо оор болду окшойт. Бул бир, экинчиден жалпы жаңы эреже менен жалпы коргоочуларга оюнда силерге мындай оорураак болуп атат окшойт да. Себеп дегенде ат салсаңар эле жазага чыгып кетип атасыңар да. Жалпы оюн туурасында айтсаңыз. Биринчиден ассаламу алейкум ушул көкбөрү күйөрмандары. Бүгүнкү оюн ушул намыс командасы менен болуп өттү. Бул команда дагы Кыргызстандын мыкты командаларынын бири. Оюн талаасы эң башкысы баягы кырсыгы жок. Аман-эсен жакшы ийгиликтеди. Ошол чоң ийгилик биринчиден. Жараткан Аллахым оматыбызды чакырган экен. Эпке себеп болуп ушул финалга аттанып атабыз. Бул эми буга чейин ушул жаңы эрежелердин баары менен таанышып чыкканбыз. Ойнойбуз Кудай буйрса. Болгону баягы ортодо тыныгы болуп, чынын айтканда мындай жигитче оюнду сагындык да. Азыр айтылбай турган сөздөр айтылып кетти өзү эле дегендей. Футболисттерде болуп сал эле бир нерсе болсо эле улакчы жигиттерибиз дагы чатагап эле судьялар болуп калып атат оюн, Муну менен эми ушинтип акырындык менен ушул көкбөрү жаатын жогото алабызбы деген коркунуч пайда болот. Себеп дегенде бул өзүбүздүн каныбызга сиңген илгертен ата бабаларыбыз ойноп келген көкбөрү да. Муну эр азамат жигиттер гана ойнойт. Ошого чыдап ойноп келгенбиз буга чейин. Биз эле эмес, бизден мурункулар да ойноп келген. Ойнойбуз, чыдайбыз, кандай тоскоолдук болбосун. Ойнойбуз Кудай буйрса. Мындай көдөн толбой жаткан экен, мындай. Ойдогу болбой жатат, ат сала албай жатасыздарбы? Маселенин баары ат салышта эмес, ат салып бирөөнү сындырып же бирөөнү талкалашта эмес. Мурунку эреже жакшы болчу. Ошол эреже менен эле азыркыдагыдай эле азыр иштетип аткандагыдай мурунку эрежени иштетип койсо жакшыраак болмок да. Чым азыр жаңы эрежеге карагандачы. Кандай болсо дейм баягы эрежеге баш ийбиз. Эми бүгүнкү намыс командасынын жөнүндө айтыңызчы. Намыстын оюну жөнүндө айтыңыздарчы. Намыс командасы тылы кармаш болду да. Жакшы оюн болду. Өтө күчтүү оюн болду. Ал жакта да багы жөн балдар жок. Кыргызстан сборной командасынын мүчөлөрү бар. Бир Сейли Нарын областынын мыкты жигиттери бар. Ошол жактан тандалып келген курама команда. Мына Көл областынан да жигиттери бар. Иргелип, сортолуп жакшы курам. Кудайым буйрса кийинки оюндарын ийгилик каалайбыз ал командага. Жаш жаңы курам мындай жакшы эле бир кыйла бир күч өмөрдү алып койду бүгүн, Алат да. Акырына чейин мындай тең ата болуп. Систоктон систокко чейин жакшы чабышты. Ийгилик каалайбыз.